Максут Кадыров көп жылдар бою дыйканчылык менен алектенип келет. Акыркы 3 жылда ушул күнөскананы куруп, бадыраң, помидор көчөттөрүн өстүрүп баштаган. Натыйжада күнөскана иштетүү абдан кирешелүү жана пайдалуу экенине ынанган. Ушул теплицаларга кызыгып өзүбүздүн үй шартта теплицаларды эме кылдык, курдук. Кудай кааласа бир 10-15 күн ичинде базарларга чыгып калабыз. Бизге окшоп көчөт кыла албаган эмелерди теплицаларга алып жеткизип беребиз, көчөттөрдү. Аларды эгип, кудай кааласа базарды жер-жемиш менен камсыз кылабыз. Бажырая көзгө илинип калган көчөттөрдүн уругу февраль айынын орто ченинде себилген. Урук түшкөн соң 20-25 күн аралыгында жерге отургузууга даяр болот. Теплицага отурганыбыздан кийин карап, буну дары-дармектерин берип, 1 ай 30-35 күндө базарга даяр болот жер-жемиштер. Тез өстүрүү үчүн ушул листовой өзүнүн удобрениялары бар. Ошолорду чачып, ушул багабыз. Күнөскананын жылуулугу 15 градустан жогорку температурада болуусу керек. Анткени жашылчаларды туура өстүрүүдө анын жылуулугу чоң мааниге ээ. Андан сырткары көчөттөр тамчылатып суугаруу жолу менен суугарылат. Дыйкандын айтымында мындай жол сууну үнөмдүү болуусуна жана ошондой эле көчөттөргө себилүүчү пайдалуу кошумчаларды да аралаштырууга ыңгайлуу. Теплицада суугаруу үчүн бул тамчылатуу жолунда менен шлангалар менен суугарабыз. Ушул бочкага биз керектүү удобренияларды салабыз. Кыштын күнүндө бир жумада бир жолу суу коебуз. 1 тонна суу 1000 көчөткө коебуз. Ошондо бир 300 грамм, 350 граммдан суу ичет. Себеп кыштын күнүндө азыраак суу ичет. Жаздын күнүнө барганда 4 тонна, 5 тонна алып, буларды кошуп баштайбыз күн сыган сайын. Өскөн сайын суулар кошуп барылат. Бул күнөскананын ичинде бадыраңдын 3 сорту өстүрүлүп каралууда. Бул көчөттүн аты Фортуна деп аталса, бул чоңоюп калган көчөт Бибистар. Ал эми бул көчөттүн аты Арзу деп аталат. Аталган түрдүү көчөттөр түшүмдүүлүгү, катуу жана жумшактыгы менен айырмаланат. Жубайы Зыяда Артыкованын айтымында ар бир көчөттү аздиктеп, өзгөчө көңүл буруу зарыл. Бадыраңдар деле өсүмдүктөр негизи жаш баладай эле болот. Аларга канчалык бапестеп, мээрим төгүп карасаң, ал ушу баладай жакшы чоңоюп ошондой болот да. Ошондуктан мындай чын жүрөктөн карайбыз. Мындай сөз бар эмеспи, элибизде адал эмгек кылсаң, астыңа ат, үстүңө тон болот дегендей. Бул ак эмгек жакшы го деп ойлойм. Бул үй-бүлөнүн көп убакыты күнөсканада өтөт. Көчөттөрдү отоп, чаап, айтор бош убакытта жемиштерди кароо жана бышкан жашылчаларды терүү кыздардын милдети. Биз муну байлаганын себеби, эгерде муну байлабасак, бул бадыраң жыгылып түшөт. Бул тегиз туруп жыгылбай өсүш үчүн биз муну байлап ороп коебуз. Эгерде муну ороп байлабасак, ал бадыраң жыгылып болбой калышы мүмкүн. Бул теплицабызда биз помидорду өстүрөбүз. Бул помидорду эккенибизге 2 ай болду. 2 айдын ичинде бул теплицада 20 градус ысыктык кармадык. Дагы бир ай 30 күн ичинде кудай кааласа пишип калат. Ошондо биз базарга помидорлорду алып чыгып жеткизип баштайбыз. Жылда ушул мезгилде помидорлорду эгип, жеткизип, ушул убактарда 10 апрелдерде 1-майларга базарларга түшүмдүүлүктү пиширип алып чыгабыз. Кара Суу районунун дагы бир тургуну Мурат Кулдашев да күнөскана менен тиричилик кылып келет. Бүгүнкү күндө 10 сотык жерге бадыраң эгип, учурда базарларда чыгарылууда. Кышы менен мээнет кылып, азыркы тапта жемишин көрүп жаткан чагы. 9-ондо форска ачылат и кечинде уже суукка калбай, обязательно форсканы тезирээк жабыш керек. Эгер форсканы ачпай дымдап койсо, бул бадымдарга тез касалдык түшөт. Болезньдер, ар кандай оорулар көп. Буну касал түшкөндөн кийин уже кайтарыш кыйын. 50 күндө даяр болгон бул бадыраңдар учурда 150-160 сомдон дүң баада сатылууда. Эң кызыгы, бир көчөттү жакшылап карасаң, 7-8 килограммга чейин түшүм берет экен.